Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Спортко акча коюуга Адин экспертти сунуштайбыз. Адин экспертте коэффициенттери эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң сизге 100% бонус берилет. Пополнение счетту басып туруп, арланга кайрылып балансыңыздарды толуктап алсаңыздар болот. Адин эксперт, ишенимдүү букмейкер. Алмазбек Атамбаев менен Адахан Мадумаров чындап эле биргеби? Баткенде болуп өткөн кыргыз-тажик чек арасындагы чуулгандуу окуялардан кийин Адахан Мадумаровго жебелердин баары атылып баштаган эле. Ага Кыргыздын жерин Тажикстанга өткөрүп берген деген сыяктуу оор күнөөлөрдү дагы келди. Ал жакында бийлик менен жамандаш үчүн оюна келгенин айтып жатат деп билдирди. Жана мамлекеттин кызыкчылыгы жеке кызыкчылыктан жогору болоорун кошумчалады. Эң эле кызыгы Адахан мырза бул бийликтин кетириш үчүн ошол эле Атамбаев менен биригүүгө даяр экенин ачык айтып салды. Кыргызстандын саясат айдыңында бул билдирүүлөр эмне деген окуяларды баштап жиберер экен. Аргумент чек кейжи биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билсеңиздер болот. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Өмүрбек Текебаевдин жоктугун пайдаланабыз дегендер калк арасында катырлуу боло алышкан жок. Текебаевдин азыркы парламентте жоктугу көп жактардан аксатып турганын айтып бере келет. Анын абакта жатышы менен бир топ саясатчылардын пас кадыры кадимкидей көрүнүп, саясат деп асмандан түшө калгандай сүйлөгөн менен калк арасында катырлуу боло алышкан жок. Ошондон улам коомчулукта акыр эле айларда болуп өткөн өлкөдөгү саясий абалдарда анын орду кадыресе билингенин айтылууда. Жаздын ар бир күнүн саясий жыттанып турат эмеспи бизде. Мына ушундай учурда мурдагы президент Атамбаев эски жолой менен кайрадан саясий оюндарды баштаган болсо, анын эски досу Текебаев да абакта жөн жатпаганын байкалууда. Буга чейин ар түркүн айтылган сөзгө сабырын кармаган атамекенчилер 23 апрелде жогорку соттун алдында тынчтык митигин өткөрөт. Анда партиянын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөн Чотоновдун жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин убагындагы саясий мотив камалгандардын ишин кайра кароо талаптары коюлат. Апрелде болчу митингге сот реформасын тездетүү, укук коргоо органдарындагы реформаны аягына чыгаруу талаптары да коюлаары белгилүү болду. Текебаевдин Атамбаев каматканы менен анын адилетсиз камакта олтурушуна кайда караган азыркы бийликке Текебаев деле нааразы болсо керек. Анын үстүнө Атамбаев аны каматканына канчалык өкүнүп атканын өткөнү айтып койгон эмес беле. Демек, эски достордун кумдан эшилген аккак менен байланган аракеттери бир бүтүндүккө берип, апрель ичиндеги акыркы окторуна даярдап көрүп жаткан жокпу? Булак аргумент чек кейжи биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билсеңиздер болот. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес.